Садык Тосом айткандай. Үй бүлөдө аял менен эркек урушуп кетсе, аял киши жаза берет, СМС жаза берет, окубайсың да эркек боюнча. Бир маалда видео келет. Кайсы видео экенин деп карасаң, Чубак ажынын видеосу. Устаз не дегенди айтсаң, аял киши назик болот, аламанат, көңүлүн караш керек деген видео келет. Андан кийин эркек киши ага ответ кылыш үчүн эптеп издеп туруп, Абдышкур устаздын видеосун кыркып жөнөтөт го. Эркек деген талаада иштейт, эркектин күнү талаада өтүш керек, келгенде сыйлагын деген ишенген видеосу бар. Андан кийин аял киши күчтүү да барыбычы. Эптеп ага жооп таап келет. Максат ажынын видеосун жөнөтөт. Эркек мындай эле көчөдө жүрө бербестен эртирээк келгиле, үй бүлөңү карагыла, аманат деген видео. Ошол учурда бардык эркек кишинин ишенген видеосу бар. Бактыяр Даманович. Эркекке керек болсо Алла Таала 4 ай алаганга уруксат берген. 4 ай алса болот деген. Болду, ушу менен жеңилди окшойт дейин десең, аял киши жеңилбейт. Ошондуктан эркектер аял киши менен көп тирешпеш керек. Видео келет. Кайсы видео деп ойлойсуздар? Чубак ажын. Ооба, эркек киши 4 ай алаганга болот, бирок сага эмес да. Ошондо ойлоп калат анда мен элден кем жерим барбы, мага эмес депчи. Бирок ушул положенияда турган эркектер болсо, ичкадан жазсаңыздар, мен өзбек ажынын видеосун берем. Ушундай жөнөтөсүздөр, эч кандай жооп жок. Бирок туугандар, бул тамаша. Бирок устаздардын видеолорун кыркып ар ким өзүнө жараша акыйкатын алып келип бири-бирин атып согуш кыла бербестен, балким устаздардын сабактарын толук кылып угуп, сатасын бардыгы жакшы болсун, акыретинде пайдалуу болсун, дүйнөдө ийгиликке жетсин деп сабак өткөн кыркпаңыздар. Алла Таала Кур'анда вa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Аллахтын динин бирдиктүү карагыла, ал кармангыла, өлүмбөгүлө деген. Ошондой бири-бириңиздер менен согушпастан бирдиктүү динди кармаңыздар, иншалла бейиште бактылуу.